Можете начинать. Бар болғандықтар урматтуу көрүүчүлөр, мен Алмат Калибай сиздер менен мамлекет саясат болчу борборунун башчысымын. Бүгүн биз сиздер менен инклюзия жөнүндө сөз кылабыз. Ошо билим берүү тармагында инклюзия деп көп угуп жүрөсүңөр, көп учурларда айтылат. Инклюзия же инклюзивдик билим берүү тема боюнча сөз кылабыз. Эми инклюзия дегенде көп түшүндүрүп коюш керек сиздерге. Бул англис тилинен кошуу болот дегенди түшүндүрөт да. Баардык окуучулардын ар кандай билим алуу же болбосо жеке мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен аларга ошо билим алуу же бирдей жеткиликтүү шарттарды камсыз кылуу боюнуна алат да. Инклюзия дегенде көп учурларда бул ошол эле билим берүү эмес, ошо социалдык жашоого, турмушка деп кошуп, аралаштырып социализация кылат деген түшүнүк да. Эми бул көбүнчөсү бизде бул жарандарыбыздын арасында ошо ден кем адамдар жашайт. Бул Кыргызстанда болсо 200.000 чейин жакын статистика боюнча бар. Ошонун ичинен 34.000 бул биздин балдар. Эгер жалпысынан ушу 199.000 мүмкүнчүлүктөн чектелген адамдар Кыргызстанда жашагандар, булар көп учурларда кандай бир мамлекеттен жардам берип, бирок жашоого активдүү кошулуп социализация болбой, көп учурларда адамдар түбөлүктө төрт үйдүн төрт дубалында менен отурат да, бир комнатада. Ошон үчүн атайын ушу биздин мамлекеттик уюмдар, эл аларак уюмдар, деги эле биздин өкмөттүн адистери деле ушуларга кандай бир шарт түзүү менен каралган. Эми ошолордун баары каяктан келип атат? Кайсы мыйзам камсыз кылат Кыргызстанда? Эң биринчи 94-жылы Кыргыз Республика балдар укугу боюнча конвенция алган. Анда дагы каралган балдар окуш керек. Ар бир балдар четтелбей. Майыптар укугу боюнча конвенция 2019-жылы ратификацияланган. Бул дагы ошол жерде каралган. Инклюзивдик билим берүү концепциясы билим берүү министрлигинен өкмөттүн жарлыгы менен алынган 19-жылы улуттук билим берүү өнүктүрүү стратегиясы 2018-40 жылга чейин каралган. Андан тышкары албетте биздин мыйзамыбыз, башка мыйзамыбыз Конституцияда 46-беренеде каралган. Ар бир адам билим алууга укуктуу деп. Же жаңы билим берүү билим берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Анда дагы 36-беренеде каралган. Баардык жарандар сапаттуу билим алууга бирдей укуктары деп белгиленген. Андан тышкары эле ошо мамлекеттин улуттук стратегиясы 2018-жылы билим берүү өнүктүрүү программасы, анан туруктуу өнүгүү максаттары Бириккен Улуттар Уюмунда 2030-жылга чейин ошол жагынан кандай бир камсыз кылыш керек. Эми мыйзам бар, баары сонун деп мыйзам болсо деле тилекке каршы биздин ошо балдардын өзгөчө 34.000 керегинде көбүнчөсү укугу билим алуу, инклюзивдүү укук алуу бузулуп атат. Биз билебиз, көп балдар бизде Кыргызстанда ошо майыптарга, ошонун деңгээлине кандай бир карата интернаттар бар. Мисалы, тил жагынан кемчиликтер болгондо, мисалы, Сокулукта речевой интернат деп коет, тил жагынан сүйлөө интернат бар. Мисалы болсо, кандай бир укпагандар же болбосо сүйлөй албагандар адамдардын окуу интернаттары бар. Бишкекте 1-2 жерлерде. Деги эле ошондой психологиялык жактан дагы ментал кандай бир жетишпеген ушундай интернаттарга берип коюшат. Эми албетте алардын баары деңгээли ар кандай. Мисалы, көп мындай майыптарды бөлүп койгондо кеңечи калык
майыптардап коет, же болбосо физикалык психологиялык жактан мисалы эме мисалы кол бут иштебесе мээлери иштейт, же болбосо мээси мээлери жанагындай менталдык оору болсо, бирок төрт эки колу эки буту жакшы иштеген ден соолугу чынында бар. Бирок ошолордун баары инклюзия дегенде биз коомго кошуп алып биз менен аралаштырып жүрүштү. Өзгөчө билим берүүдө, мисалы билим берүүдө бул башталыш класс менен мектепте окуу толугу менен, анан андан мурун мектепке чейин бала бакчаларга дагы ошолорго барып окуш керек. Андан кийин жогорку вуздарга окуганга мамлекет шарттуулук бериш керек. Эми кандай азыр абалда десек, ата энелер, кээ бир ата энелер билим берүү министрлигинин эшиктерин каккылап ушу 2-3 жыл чуркап жүрүшүп, араңдан сорго жанындагы мектепке балдарын орноштуруп атат. Мектептерде директорлордо кандайдыр андай майыптуу балдарды албайт. Бирок негизи инклюзия кабыл алгандан кийин билим берүү министрлиги ошолорго кандай уруксат бериш керек да. Бизде барбайт. Анын баары текшерүү, өзүнчө комиссия бар Бишкек шаарда. Экинчи мектепте ошол жака барып текшерилге деңгээлиңер деп ушундай бюрократия түзүп койгон. Аяка ата энелер барбайт. Ушундай. Анан алар болсо интернатка барат же мектепке болбойт дегенде эле жыйынтык чыгарып коет да. Ошон үчүн андай комиссиялар ишин жакшылап караш керек. Ошонун баарына мындай карап интернатка жанагындай инклюзия жок. Инклюзия деген эмне? Ар бир ушу майыптуу биздин ата энелери ар бир региондордо, айылдарда болсо, ошо мектепке барып окуш керек. Кандай бир өзүнүн майыптуулугуна карабай. Ошого мектептин директорлору, мектептин башкармачылыгы, району дейт, ошолорго атайын программа түзүп, ошолорго кошуш керек. Ошондо гана инклюзия ишке ашат да. Тилекке каршы андай жанагы айтып кеткендей мисалдар аз эле пайыз болот да, 1/3 эле ата энелер өз балдарын жана мектептерге киргизишти чуркап, ыркап арыдан жүрүп. Эши менен биздин эфирибиз бүтүп атат. Сиздер менен коштошом, жакшы болгула, эмки көргөнгө чейин.